Мен bir нерсенин сырын ачайынбы? Олиялардын китебинде сырын ачканда айтат, адамдын жашоосунда кээде сыноо келет. Кээ бирөөнүн аялы начар чыгат. Кээ бирөөнүн күйөөсү начар чыгат. Алланын жашоого бекиткен мыйзамын сырын билбей адам кыйнала берет. Неге? Күйөөсүн тез эле жакшы кылып койсо, аял ээлигип кетиши мүмкүн, намазын токтотуп коюшу мүмкүн. Мурдагыдай дуа кылбай коюшу мүмкүн. Аялынан эмнеге сыноо келет? Көп дуа кылып кал. Анткени хадис бар. İmam Bayhaqi şu al-imanda gelip İnnallaha yuhibbul ilhaha fid dua. Bunu jattap kalыңыз. Allah Taala daima göşörüp, berilip, ihlas менен токтотпой дуа кылганды жакшы көрөт дейт. Максат өтөлгөнгө чейин инсан ошондойбуз да. Максат өтөлгөнгө чейин дуа кыласыз, анан унутуп каласыз. Бул дуа эмес, муну алдымдар айтат, муну жана талап кылуу болуп калат экен. Талап кыласыз, талабыңыз орундалганга чейин. Орундалгандан кийин талап кылбай каласыз. Дуа менен талаптын айырмасы. Дуа ошо аялы намаз окуп калганда да, жолу кыйрып калганда дуа кылат, андан кийин да дуа кылып кетчү. Ошондо дуа болот.